Bizde zергерлер бар. Зергерлердин буга чейинки салыктары жогору болчу. Азыр ошол зергерлерге 0,25 деди. Анткени эмне үчүн зергерлер? Анткени bizde мына кыз балдарыбыз Швея деп абдан көп адамдар Швея менен окат кылат. По-моему, ар бир үй бүлөдө жок эле дегенде бир киши бар да Швея менен иштеген. Ал эми зергерчилик бул ошол эркек балдарыбызга Швеяда эле самозанятость иштей турганга жеңилдик болсун деп. Биздин каныбызда бар зергерчилик, устачылык дегенде. Окуп, үйрөнүп, мамлекеттен жеңил кредит алып, зергерчилик кылып, ошо Швеяда эле иштесе, биздин абдан көп мындай эркек балдарыбызга, усталарыбызга бул жакшы болот. Мындан тышкары жанагындай салыктын ставкалары бар болчу. Мисалы үчүн обезличка деп коет, эгерде бир фирмалар базарга сатса 4% төлөчү. Азыр ошону 2-ге түшүрдүк, 2 эсе. Единый налог деп койчу, бирдиктүү налог. Бул 4 анан 2 болчу. Азыр ошол 3-2 болчу, азыр ошол 2-1 болду. 2 эсе түштү. Мындайча айтканда салыктын баягы нагрузка, басымы 2 эсе ылдый түштү да, бул ошол жеңил жана чакан ишкерлерге болгон камкордук. Бирок эң негизги маселе бул патент. Эми дыйкандарга, мына таласта дыйкандар көп, дыйкандарга болгон салыктар боюнча дагы бул жана единый налог, ошолордо жана 4-2 дегенде жеңилдиктер каралды. Негизи эле дыйкандарга ошол салык системасында болгон жеңилдиктин баардыгы Швея менен дыйкандарга берилген. Эми ал тиги бир 20 жылдан бери ушул айыл чарба, биз Кыргызстан аграрный мамлекетпиз, Швея менен окат кылабыз, Швеяга жеңилдик, айыл чарбага жеңилдик деп отуруп эле мамлекет эми дайым эле уктап жаткан эмес да, дайым эле бир аракеттерди кылып келген. Ошол Швея менен айыл чарба багытына болгон жеңилдиктердин баары каралган. Башка тармактарга салыштырсак, эң ушул льготный айыл чарба менен Швеяга bizde бардык жеңилдиктер бар. Бирок азыр айтат, андан дагы жеңил кылгыла деп. Бирок мамлекет дагы кандайдыр бир определенный точкадан ылдый түшө албайт. Бир окумуштуу бар, Лафера деп коет. Кривая Лафера дегени ошол айтканда, мамлекет бул точканы табыш керек. Мындан өйдө бул ашөккө, мындан ылдый болсо мамлекет банкрот болот деген. Аны эл да түшүнүш керек. Мына мага жеңилдик бер, мага бер деген да туура эмес. Анткени салык бул сиздердин, биздердин сүйүктүү мекенибиздин, Кыргызстаныбыздын аброю, келечеги, жаамат деп коелу, Кыргызстандын элин чогулуп, акча чыгарып, ошол жааматыбызды, мамлекетибизди оңдойлу, чек араны бекемдейли, армиябызды күчөтөлү, мамлекеттик башкаруу органдарын кармайлы, билим берели, ден соолук үчүн улут болсун деген, билим берүү болсун дегенге кеткен акча. Аны салык чогултат, бюджет бөлүштүрөт, парламент депутаттар көзөмөлдөйт. Анан бирок салык адилеттүү болсун, салыкты чогултканда салыкчылар кыйнабайбесин, элди кыйнабасын, ишкерлерди кыйнабасын деген бул дискуссия, бул дайым болуп келген. Ошон үчүн мамлекеттик органдар менен ошол эл журттун ушундай болгон жолугушуусу канчалык көп болсо, ошончолук маселе туура чечилет.